Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdah. Ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'dah. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Kadir barıqtu Müslüman bir tuğandar, Құдай Тааланын буйругу менен бүгүн биз көптөн бери токтоп турган Мухтасарул Кудури аттуу китептен сабагыбызды улантабыз. Жараткан Аллахым ар бирибизге пайдалуу илим, жараткандан өзүнөн гана корко турган жүрөк, канаат кыла турган нафс, зикир кыла турган тил берсин. Ар бирибизди шайтандын азгырыгына алдануудан, нафсыбыздын кызыкчылыгына кор болуудан Құдай Таалам сактасын. Урматтуу окуучулар, урматтуу мусулман бир туугандар, биз Вакалат китебине келип токтогон экенбиз. Мына ушул жерден Кудайым буйруса сабакты улантабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Китабул Вакалати. Бул китеп вакалат тууралуу дейт. Вакалат тууралуу баяндайт. Вакалаттын шарттары бар, рүкүндөрү бар. Ушуларды бардыгын ушул китебибизде Кудайым буйруса окуп чыгабыз. Вакалат деген сөздүн лексикалык мааниси хифл, сактоо, коргоо деген маанини туюнтат. Биз дайыма бир сөздү айтып келебиз. Хасбуналлаху ва ни'мал вакил деген. Кудай Таала бизге өзү жетиштүү жана кандай гана мыкты коргоочу деген, кандай гана жакшы коргоочу деген. Ушул жерде вакил деген сөз хифз деген, хафиз деген маанисинде колдонулган. Биздин кыргыз тилде айткан кезибизде вакил деген сөз бул бир ишти башка бирөөгө тапшыруу деген эле сөз. Өзүңүз аткара турган ишти башка бирөөгө тапшырып койсоңуз вакил деп коет. Ал эми шарияттагы мааниси дагы ушул лексикалык маанисиден алынган. Шарияттагы мааниси аалымдарыбыз айтат: Al-wakala ibaratun an iqamatil ghayri maqamahu fi tasarrufin ma'lumin. Vakalat деп белгилүү бир келишимде өзүнүн ордуна башка бир адамды тургузууну, башка бир адамды орун басар кылып коюуну айтат. Мына ошону вакалат деп коет. Мисалга сиз соода кылмакчысыз, бир нерсени сатмакчысыз, өзүңүз барып сатпай, ордуңузга башка бир адамды сиз мен ордумдан өкүл болуп, менин агентим болуп барып сатыңыз десеңиз, мына ошону вакалат деп коет. Бул шарияттагы мааниси. Вакил болуу Кур'ан менен, сүннөт менен, ижма менен шарият болгон амалдардан болуп эсептелет. Вакилдик эмне экен? Кур'ан, сүннөт, ижма менен шарият болгон. Кур'анда Аллах Таала Кахф сүрөсүнүн 19-аятында минтип айткан: Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим фаб'асу ахадакум биварикикум деген жери бар. Бул узун аят. Мен ошол керек фразасын, керек үзүндүсүн айтып алып атам. Жанагы үңкүрдө бир канча жыл жаткан адамдардын эмне кылышат? Бирини келиңиздер эми сөздү токтотолу да, монау күмүш акчаны бирибизге берип, кана шаардын ичиге жөнөтөлү, бизге тамак аш алып келсин дейт. Мына ушул аятта карасаңыздар, бардыгы чогулуп туруп, араларынан бир адамды өздөрүнүн өкүлү кылып шаарга жөнөтүп атат. Мурунку үммөттөрдүн шарияты, мурунку үммөттөр аткарган иштер, эгерде ислам дини келип аны тыйган болбосо, ага каршы болбосо, ал бизге дагы шарият болдон кала берет. Ва шар'у ман каблана деген сөз бар. Бизде мурункулардын шарияты. Мына ушул дагы бизге шарият болот, эгерде ислам дини келип аны тыйган болбосо. Мына ушул аяттан биз өкүлдүктүн эмнесин алып атабыз? Шариятта бар экендигине, мурунда эле бар экен, биздин доордо дагы аны эмне кылган? Бекиткен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү дагы келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Хаким ибн Хизам дегенди барып мага Кур'андык сатып ал деп сатып алууга эмне кылган? Өкүл кылган. Мына ушул пайгамбарыбыздын кылганы менен сүннөт. Үчүнчүсү ижма менен дедик, вакилдиктин шариятта муамалат ушундай шарият бар экендигинде бүт аалымдар нелер талашсыз бир пикирделер. Единогласно дейбиз орус тилинде, бардыгы бир добуштан вакилдик болот дешет. Эми китептеги сүйлөмгө биз кирип токтолуудан мурун бир аз башка нерсеге токтолуп кетели. Вакилдиктин rükünü var, жана шарттары бар.
Biz rükün menen şarttın ortasındagı ayırmalardı namaz kitebinde, orozo kitebinde жана башкасында эмне кылганбыз, баяндаганбыз. Rükün dep бул ошол амалдын ички фарздарын айтат. Ансыз амал жарабайт. Ички нерселерини, ички фарздарын эмне деп коет? Rükün деп коет. Мисалга намаздын ички фарзы бул кыям, кыраат, rükü, сажда, булар ички фарздар. Ал эми шарт эмне десе, шарт бул жанагы амалдын өзүнүн ичинде эмес, бирок амалдын дұрыс болуусу ага көз каранды болгон нерсе. Мисалга намазды ала турган болсок, дарат. Намаз окуу үчүн жанагы кыям, кыраат, rükü, сажда кылуу үчүн сизде дарат болуш керек. Даратсыз булар не болбойт, жарабайт. Мына ошондой ички жана сырткы фарз мында дагы бар, урматтуу агайлар. Демек, вакалаттын rükünü эмне десе, ошол сөздөр, вакил кылуу үчүн колдонула турган сөздөр. Кандай сөз колдонуш керек десе, мисалга араб тилинде айта турган болсок, ваккалтука бибайи хазал абди ау шираихи. Мен сизди мына ушул кулду сатууга, же мына ушул кулду сатып алууга өзүмдүн эмне кылдым? Өкүлүм кылдым дейт. Мына ушул менен эмне болот? Вакилдик rükünü аткарылган болот. Ишиңизди тапшырдыңызбы башка бирөөгө, агент кылып жөнөттүңүзбү? Бүттү, ал сиздин вакилиңиз. Эми ушул жерде кабыл кылуу эмне? Жанагы мен айталы, мен Айдарова, мен сизди мына ушул мага барып бир телефон сатып алууга өкүл кылдым дедим да. Эми Айдарованын кабыл кылуу эмне? Шартпы же шарт эмеспи десе, алымдарыбыз айтат, кабыл кылбаса да эле вакил болуп эсептеле берет. Шарт эмес, макул, мен ушул сиздин өкүлдүгүңүздү кабыл кылдым деп айтуусу шарт эмес дейт. Ошондой мен жана Айдарованы айттым, ушул телефон сатып ал десем, болду, барып сатып алса, мен үчүн сатып ала турган болсо, болду, мен өкүлүм, ал кабыл кылдым деп айтуусун эмес, шарт эмес. Бирок эгерде мен Айдарованы өкүл кылган кезимде, Айдарова, мына ушул мен сизди өкүл кылдым, мага ушул телефонду сатып алууда десем, Айдарова жок, мен өкүл болбойм деп кабыл кылбаса, анда мен өкүл кылуум не болот? Жоюлуп кетет. Ушуну жакшы эске алалы, кабыл кылуу шарт эмес, бирок өкүл боло турган киши баш тартса, мен өкүл болбойм десе, анда менин сунуштаганым, менин жанагы мен сени палан нерсени сатууга же сатып алууга өкүл кылдым деп айткандыгым неме болот? Жоюлуп кетет. Эми вакил болуудун шарты эмне? Вакил кылуудун бир канча түр шарттары бар. Алардын бири өкүл кылуучуга тиешелүү. Араб тилинде өкүл кылуучуну муваккил деп коет. Муваккил, эстен чыгарбаңыздар, муваккил. Муваккил болууга тиешелүү болот. Ал кандай десе, ошол кандай шарт десе, биринчиси, ошол вакил болгон киши эмнеге вакил кылып аткан болсо, ал нерсени өзү аткарууга алы жетиш керек. Өзү аткара алыш керек. Өзү кыла турган нерсени өзү аткара ала турган келишимге башка бир адамды вакил кылса болот деген сөз. Мына ошондуктан алымдарыбыз айтат, жинди киши жана баянгы соода сатык кылууга эч нерсеге акылы жетпеген жаш балдардын өкүл кылуусу дұрыс эмес дейт. Дұрыс болбойт. Неге дұрыс болбойт? Себеби жинди адам бул өзү барып ошол соода сатык келишимини түзө албайт. Жанагы жаш бала, акылы жетпеген жаш бала өзү барып соода сатык кыла албайт. Мына ошондуктан ал башка адамды дагы өкүл кылууга эмнеси жок, укугу жок болот. Ошондой эле акылы жете турган жаш балдарчы. Акылы жете турган жаш балдардын амалыны үчкө бөлүп караш керек. Акылы жете турган жаш балдар бар. Соода сатык кылууга сатсам мен мүлкүмдөн чыгат, сатып алсам мен мүлкүмө кирет. Кыскасы пайда зыянды ажырата ала турган жаш балдардын өкүл кылуусу да эмнекен үчкө бөлүп карашыбыз керек. Биринчиси, өзү жеке аткара албай турган амалдар болот. Аны аткарууга такыр укугу жок. Мисалга ал талак берүү, кулу болсо азат кылуу, өзүнүн бир мүлкүнү бирөөгө белекке берүү, же бир мүлкүнү бир садака кылуу бар го. Булар только зыянда, зыян жагына боло турган зыяндуу нерселер болсо, ана мындай нерседе эмне кылбайт экен? Вакил кыла албайт. Ал эми
пайдалуу нерсе, тек гана пайда бере турган муамалаттар болсочу. Мисалга, бирөө жаш акылы жеткен жаш балага белекке берди, ошол белекти алууга бирөөдө өкүл кылды. Бар сиз мен ордунан алып келиңиз деди. Же бирөө садака берди ага. Мында валиден рухсатсыз, жанагы атасынан рухсатсыз, жооптуу адамынан рухсатсыз барып өкүл кылса не жарай берет. Ал эми кээ бир амалдар болот, кээ бир мындай мамилелер болот. Ал мамилелер зыян менен пайданын ортосунда. Ал кандай мамилелер? Бул сатуу жана ижарага берүү. Соода сатык менен ижара темалары. Мындай темаларда эгерде атасы тараптан, жакыны, валиси тараптан соода сатык кылууга уруксат берилген болсо, анда бул киши башка бир адамды вакил кылса болот. Ал эми эгер соода сатык кылуудан тыйылган болсо, атасы рухсат берген эмес, жанагы жаш балага барып бизнес сат менен сен сат же сатып ал деп. Соода кылууга кыскасы рухсат берген эмес. Болсо, анда анын өкүл кылуусу жанагы валисинин уруксатына не болот? Көз каранды болуп калат. Валиси рухсат берсе, өтөт, болбосо дурус болбой калат. Кыскасы, акылы жеткен баланын немесini канчага бөлдүк? 3кө бөлдүк. Тек гана зыян нерселер болсо, анда рухсат эмес, вакил кыла албайт. Эгерде тек гана пайдалуу нерсе боло турган болсо, валисиден рухсатсыз келишимдерди түзө берсе боло берет, вакил кыла берсе. Ал эми пайда менен зыяндын ортосунда боло турганда нерселер болсо, анда карайбыз. Эгерде валиси тараптан рухсат берилген болсо, мисалы биз соода кылгын деп, анда вакил кылса болот. Ал эми эгер рухсат берилген болбосо, анда вакил кылса, вакил деген эмне болот экен? Валинин, жанагы баланын, жаш баланын атасынын, жооптуу адамынын несине рухсатына көз каранды болот. Ошондой эле соода сатык кылуудан тыйылган кулдун дагы. Кулдар да бөлүнөт да, маъзун кул, махжур кул деп бөлөбүз го. Махжур кулдун дагы вакил кылуусу дурус болбойт. Махжур кул дагы кожоюну рухсат берген эмес, сен соода сатык кыл деп, мындай рухсатын берген эмес болсо, ал киши башка бир адамды бир нерсени сатууга же сатып алууга өкүл кылса не экен? Жарабайт. Эми маъзунга, жанагы рухсат берилген кулга, рухсат берилген кулдарга эмнеге рухсат берилген болсо, жакшы эсиңиздер, рухсат берилген болсо, ошол нерседе өкүл кылууга укугу бар. Кайсыл нерседе рухсат жок болсо, өкүл кылууга укугу жок. Мына ошондуктан жанагы соода сатык кылууга рухсат берилген кул ал эмне кылган? Бизнес үчүн рухсат берген. Анан бул барып мен үйлөнөм, ошол үйлөнүү үчүн башка бир адамды өкүл кылса, мени атымдан барып кабыл кылып кой десе, эмне экен? Жарабай калат. Укугу жок. Себеби кожоюн ага эмне кылган эмес? Рухсат берген эмес. Ал киши өкүл кылыш үчүн эмне керек эле? Кожоюнунун рухсаты керек эле. Эми экинчи түр шарттар бул вакилге тиешелүү шарттар. Жакшы эсиңиздерге алыңыздар, вакилге тиешелүү шарттар. Өкүл болгон, агент болуп иштеген кишиге тиешелүү шарттар. Ал эмне десең, эң биринчиси ал акылдуу болуш керек. Акылдуу, жинди болбош керек. Кем акыл болбош керек. Мына ошондуктан жинди менен акылы жетелек жаш балдардын өкүл болуу жарабайт. Алар өкүл боло албайт. Аларды өкүл кылбаш керек да. Өкүл кылсаң деле жарабайт. Ал эми балагатка жеткен болуу, азат болуу бул вакилдик дурус болуу үчүн шарт эмес. Ошондуктан жанагы акылы жеткен жаш баланы же соода сатык кылууга акылы жеткен жаш бала эгерде валиси тараптан рухсат берилген болсо, жана кул кожоюну тараптан соода сатык кылууга рухсат алган болсо, рухсат берилген болсо, мына ошондой адамдарды өкүл кылсаңыз болот. Себеби балагатка жетүү менен хур, азат болуу вакилдиктин шарты эмес. Экинчи, вакил, ошол вакил болгондугун билиш керек. Өкүл катарында, агент катарында иштеш үчүн шарт эмне экен? Вакил болгондугун билиш керек. Вакил экендигин. Мына ошондуктан бир адам мисалга мен айталы Айдар абага не кылдым? Мен Айдар абаны менин телефонумду сатууга өкүл кылдым дедим. Бирок Айдар аба бул тууралуу неси жок, кабары жок, билбейт. Кабары жок. Анан сатса, ошол саткандыгы не болбой калат? Дурус болбой калат. Ошон үчүн не кылыш керек экен? Жанагы Айдар абага бул маалымат жетиш керек. Паланчы сизди эмне кыл деп? Өкүл кылды деп.
Üçüncü şart bu oşol emnege ökül bolup atasız, oşogo тиешелүү şartlar. Жакшы эсиңиздерге алыңыздар. Ökül кылынып аткан нерсеге, мисалга, сатуугабы, сатып алуугабы, ижарага берүүгө, ижара ошого тиешелүү шарттар бар. Буну түшүнүш үчүн жанагы хукуктардын, акылардын эки түр экендигин билишибиз керек да. Биринчиси хаккуллах болот, Аллах Тааланын акысы, экинчиси хаккул абд, бул кулдун акысы болот. Жакшы эске алыңыздар. Аллах Тааланын акысы, экинчиси не? Пенденин акысы. Аллах Тааланын акысы кайра эки түргө бөлүнөт. Birinci türünde doo kılуу, arızdanуу şart. Arızdanbasanız sizge janagı şariаттын жазасы колдонулбайт. Misalga biröөгө жала жаптыңыз. Же biröөгдүн мүлкүнү уурдадыңыз. Ушул жерде келип жанагы жала жабылган адам доо кылбайынча жанагы жала жапкан адамга эмне кылынбайт? Şariatın жазасы колдонулбайт. Же болсо уурдады деп келип жанагы мүлкү уурдалган киши арыз жазбайынча, кайрылбайынча казиятка, милицияга ага шариаттын жазасы не болбойт, бул дүйнөдө колдонулбайт. Бул түрлөрдө, ушул түр укуктарда Абу Ханифа менен Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча өкүл кылса эмне дейт? Болот. Өкүл кылсаңыз не экен? Болот. Бирок эмнесинде качан өкүл кылга болот? Ушуну далилдеп берүүдө. Ушуну ачыкка чыгарууда. Жанагы өкүл кылган киши өзү барбы, жокпу, айырмасы жок. Кыскасы, мисал айталы, Айдар Абанын бир коюну бирөө уурдап кетти. Айдар Аба өзү жок. Анан мени өкүл кылды, ушуну барып эмне кылыңыз? Далилдеп бериңиз деди. Ачыкка чыгарып бериңиз, такта бериңиз деди. Анан мен эмне кылдым? Барып казиятка кайрылып, ошону изилдеп, кыскасы табып ачыкка чыгардым. Ушундай кылууга укугум бар. Мейли Айдар Аба бар болсун же жок болсун. Бирок эгерде ошол баягы уурдалгандан кийин колго түштү, такталды маалымат, полный далилденди, эми жазасыны тартыш керек болот да. Жазасы эмнеде? Урлукту колду кесиш керек. Бул жерде эгерде муваккил бар болсо, жана өкүл кылуучу бар болсо, ошондо мен өкүл болсом не экен? Өкүл кылсам мени болот. Эгерде өзү жок боло турган болсо, мени өкүл кылгандыгы дурус болбойт дейт. Абу Ханифа менен кимдин көз карашы боюнча? Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча. Эми экинчи түр Аллах Тааланын акылары кандай десе, бул жерде эмне жок? Дава шарт эмес. Бирөө келип алып арызданып, неме жазышы шарт эмес. Мисалга, баягы зина кылуудун хады. Бир адам зина кылса 100 камчыланат. Ошуга не шарт эмес? Келип алып бирөө доо кылышы шарт эмес. Жанагы күбөлөр менен такталды, же жанагы киши өзү келип туруп 4 жолу кайрылды да, ал өзүнчө тема келет, ошол жакта өтөбүз, Кудайым буйруса. Өзү кайрылды 4 жолу, ошол жерде далилденди, келип алып доо кылуудун неси жок, кажети жок, шарт эмес бул жерде. Бул түрлөрдө жанагы ошону тактап мындай далилдеп бериштиги үчүн дагы барып алып ошол немесини камчыны урдуруш үчүн дагы не керек? Өкүлдүк не болбойт? Жарабайт бул жерде. Түшүндүңүзбү? Мындай түрлөрдө не болбойт экен? Кыскасы, вакил кылууга болбойт. Исбатта дагы болбойт, истифада дагы болбойт. Бул түрлөрдө эмне кылбайсыз? Өкүл кылуу жарабайт. Адам өзү эмне кылыш керек? Ошол ким эмне кылган? Ошол адам өзү жооп бериш керек да, кыскасы. Эми кулдардын акысы кандай болот? Кулдардын акысы дагы экиге бөлүнөт. Бир түрү бар. Бир түрү кыпындай күмөн боло турган болсо, аны алууга сиздин неңиз жок. Алуу үчүн өкүл кылууңуз дурус болбой калат. Мисалга өч алуу. Өч алууда күмөн, өч алуу, малейши күмөн менен бар го, не болот? Түшүп калат, өч алынбай калат да. Мына ушундай жерлерде кандай кылыш керек? Ушуга өкүл кылса болобу же болбойбу десе, алымдарыбыз айтат, Абу Ханифа менен Имам Мухаммадтын көз карашы исбат үчүн болот дейт. Далилдеп бериш үчүн, ошол ишти
доказат кылып бериш үчүн болот дейт. Ал эми өч алуу үчүн эгерде өкүл кылган киши өзү бар болсо жарайт. Эгерде өкүл кылган киши өзү жок болсо өч алууга болбойт. Жарабайт ал нерсе. Шу нерсеге маани бериш керек. Өч алууда жанагы муаккил өзү жанагы өч ала турган жерде катышса, ошондо болот. Катышпаса болбойт. Бул тууралуу дагы төмөндө келет иншалла. Эми экинчи түрү бар. Күмөн болсо дагы не болот? Күмөн болсо дагы ошону акыңызды ала берсеңиз жарай берет. Акыңызды алганга не жарайт. Мисалга бул карыздар, же бир карыздар болуп калган, сизге соода сатык кылып сизге карыздар болду. Же болсо бир предметиңизди алгандыктан карыздар болгон. Жана башка укуктар да. Мындай нерселерде өкүл кылсаңыз эмнекен жарайт. Мисалга карызыңызды далилдеп бериш үчүн bir adamda ökül kılıp koysanız jarayı verir. Je bir predmetти biri sizden algan oşonu dalilde beriş için bir adamda ökül kılıp koysanız ne eken? Jarayı verir. Bирок качан бул дагы эрежеси бар, шарты төмөндө келет. Ошол siz kimden доо кылып аткан болсоңуз, ошол киши сиздин ошол кишини өкүл кылууңузга эмне разы болуш керек да. Ошондо уруксат берилет. Мына ошондуктан жыйынтыктап айта турган болсок, сатууларга, баягы ижаралар, нике, талак, азат кылуу, хул кылуу, булардын холду немеде өтөбүз Кудайым буйрса, талак китебинде. Жарашуу, ариятка берүү, ариятка алуу, арият дегени бул күнүмдүк турмушта биз bir досубуздан ручкасын алып иштетип турабыз. Кошуналар бири-бириден балтасын алып иштетип атат, белини алып иштетип атат. Мына ошондой нерселер. Анан хиба, белекке берүү, садака кылуу, аманатка коюу, же өзүнүн акылларын алуу үчүн, карыздарын талап кылуу үчүн ушундай нерселерге кыскасы өкүл кылууга эмнекен болот. Мына ушул жерде сабагыбызды токтотолу. Жараткан Аллахым бардыгыбыздын кадамыбызды иман, ислам, ихсан жолуна бекем кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.